Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Учурда талкаланган 418 үйдүн 381 бүткөрүлдү. Калгандарын калыбына келтирүү жаатында курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары жапа чеккен жарандардын насыя берүүчү мекемелерге болгон 31 миллион сомдук карызы жоюлуп, 63 миллион сомдук насыялык келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Каргашалуу окуяларда эли жери үчүн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралары дагы улантылат, деди Садыр Жапаров. 2021 жылдын апрель айынын аягында Кыргыз-Тажик чек арасында катталган кандуу окуяда Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 154 жараат алган. 2022 жылдын 14-17 сентябрдагы чек ара окуясында 62 кыргызстандык шейит кетип, 200гө жакын адам ар кандай жараат алган. 600дөн ашык коомдук имарат жана турак үй өрттөлүп, талкаланган. Бүгүн Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобунун кошмо жыйыны өтүп, анда өкмөттүн маалыматы угулду. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү тарабынан министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн дарегине сындар айтылды. Урматтуу Акыл Эксенович, кызматтык тартип, кызматтык этика деген болот да. Кээ бирки сиздин орун басарларыңыз мына бүгүн айтып коюлуш, биздеги маселе эң элибизде социалдык маселелер өтө көп. Бирок ошол эле социалдык секторду тейлеген орун басарыңыз бүгүн жок. Биздин комитеттерге чакырса келбейт. Кечекинде келип айтыптыр, мен бул кишилерди бар экенин билгенде комитетке келмекмин деп. Эмне башка депутаттар депутат эмеспи? Же силер ушундай саясат кылып атасыңарбы? Мына өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз. Биз бири-бирибизди колдогон фракциябыз деп. А колдоп койсо, мындай башка жагын алат экенсиңер да. Же эмне сөзсүз бакырып туруш керекпи? Урматтуу Акыл Эксенович, ушуга бир жооп берип койсоңуз. Биз эгер алдын ала жиберсеңиздер, биз келгенге даярбыз. Анан комитеттен давай келе кал десеңиздер, анан биздин да график бар, өзүбүздүн жумушубуз бар. Бир жума эртерээк жиберип турсаңыздар, вице келе албаса министр келет, министр келбесе анын замы келет. Бирок сизге кайсы түшүнүксүз болуп атса, иштер жаткарылбай атса, биз такай жооп бергенге, келгенге даярбыз. Мен бардыгын өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарын айтып атам. Коркуп эле эмне келбей жүрө бересиңер. Ал эми депутат Надира Нарматова министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Эдил Байсаловго кызматын тапшырууну сунуштады. Сиз жооп бербесеңиз эмнеге келдиңиз анан? Сиздер чакырып атпайсыңар, кайра эле. Жок, жооптуу адамды жөнөтпөйсүңөр анан. Сиз баятан бери отурганда эртеден берки жооп берген сөздө депутаттарга нападениеге өткөндөн башка бир нормальный жооп бербедиңиз, жаман көрбөңүз айткандычы. Сиз болбосо өкмөттүн атынан эмнеге келип отурдуңуз ушул жерде? Эмнеге отуруп атасыз? Ким сүйлөсө ошого дап берип атасыз. Дагы бир жолу айтып коеюн, мен бул чындык, бул факт. Мен буга жооп бербейм. Жооп бербесеңиз эмнеге келдиңиз бул жерге? Анда эмесем кызматыңызды тапшырыңдагы башкаларга иштей турганга бериң да, эмне кереги бар? Келип алып туруп неме парламент менен тиреше бербестенчи. А эмнеге келдиңиз? Жооп берчү адам келиш керек, колунан келген адам иштеш керек. Надира Азимовна, бул киши жоопту. Жок, ошону мен билип туруп сүйлөгөнгө аргасыз болуп төрагасы бул киши. Өзү билбесе эми. Мен ошого таң калып, ачуу сүйлөгөнгө мажбур болуп атам. Эми уят да, мен аксакал катары айтышка мажбур болуп атам. Сиз өзүңүздүн милдетиңизди признавать эткиңиз келбейт эт отуруп алып турупчу. Милдетиңизди жасаңыз келбейт эт. Анда урматтуу фракциянын жетекчилери, бир эмес эки фракция биригип өткөрүп атасыз азыр. Анда эмесем тийиштүү фракциянын чечими менен өзүнүн милдетин признавать эткиси келбеген өкмөт дейт. Өкмөт болбой ким болот бул киши? Анда фракциянын чечимин берип туруп президентке сунуш бергиле. Анда ишини биле турган адам келип иштесин, кыргыз элин да кыйнабасын, мамлекетти да кыйнабасын. Жогорку кеңештин депутаттары Эдил Байсаловго чара колдонууну буга чейин дагы талап кылышып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылышкан. 28 апрелге карата номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого 47 талапкер Борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырып, алардын 3-өө арыздарын кайра кайтарып алышкан. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. БШКнын маалыматы боюнча учурда 44 адамдын арызы кабыл алынган. Белгилей кетсек, номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 2023 жылдын 27 апрелинде аяктаган. Шайлоо
28 майда болот. БШКга талапкерлигин добушка коюу жөнүндө арыз бергендердин арасында саясатчы жана коомдук ишмерлер Эркин Булекбаев, Максат Кунакунов, Данияр Тирбишалиев, Өмүрбек Субаналиев, Дамира Ниязалиева, Турсунбай Бакир уулу, Акин Токталиев, абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков, активист Илгиз Шаменов жана башкалар бар. Эске салсак, Ленин округунан шайланып келген Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абиров КФДги Мушташтан улам депутаттык мандатын өз арызы менен тапшырып берген. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутатын мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындалган. Кемпир-абадты коргоо комитетинин абактагы мүчөлөрү соттун Азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу боюнча чечими тууралуу билдирүү таратышты. 28 апрелде чыккан билдирүүдө Азаттык радиосу 70 жылдан бери так маалыматты таратып келатканы, советтик тоталитардык системаны жана андан кийинки авторитардык режимдин учурунда да медиа өзүнүн миссиясынан баш тартпагандыгы айтылат. Азыркы өкмөттүн эркиндикке басым кылганы элдин маалымат алууга болгон укугуна, эркин массалык маалымат каражаттарынын көз карандысыздыгына жана демократиялык келечекке чоң сокко. Бул авторитардык бийликти күчтөндүрүү, коррупцияны калкалоо жана эффективдүү эмес башкаруу деп айтылат кайрылууда. Комитет мүчөлөрү президент Садыр Жапаровду буга чейинки президенттердин катасын кайталабоого чакырышкан. 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыгарды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арыздангандыгы быйыл 23 январда маалым болгон. Каракулжада сууга агып кеткен жаранды 50 куткаруучу издөөдө. Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолуна бараткан УАЗ үлгүсүндөгү унаа күйүктүн белине жеткенде жолдон чыгып кетип, тар суусуна кулап түшкөн. Маалыматка караганда унаада 2 адам болгон. Жанындагы адам унаанын ичинде калып, айдоочусу терезеден чыгып сууга агып кеткен. Агып кеткен адамды табуу үчүн кечээ 79 адам чыгып, кеч кирип кеткендигине байланыштуу издөө токтотулган. Издөө бүгүн да улантылууда. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Каракулжа райондук бөлүмүнөн 10 куткаруучу, Ички иштер министрлигинин райондук бөлүмүнөн 10 кызматкер жөнөтүлгөн. Андан тышкары жергиликтүү тургундардан 30 адамда издөө иштерине кошулган.